Марлен Абдурахманович, аябай туура мыйзам долбоорун алып келип атасыз. Ошо менен чогуу Алмазбек Абдакимович, сиздерде бул мисалы туура мыйзам долбоорун алып келип атат, бирок ошо менен эле чогуу мисалы социалдык проекттер, кээде коммерческий проекттер менен баягы конкурент боло албайт да, баасы тарабынанчы. Мисалы, силер азыр порталга чыгарып коюп атасыңар, мисалы, бир зданияны, бир университеттинби же бир китепкананынбы, мисалы, подвалын мисалы чыгарып атасыңар 50 миң, 100 миң сом депчи. Аны эми коммерческий багытта иштетсе актайт. Бирок ошол эле учурда мисалы бир реабилитационный центрби же болбосо бир спортивный бир зал кылып иштетейин деп аткан учурларда мындай бирдей мүмкүнчүлүк болбой атат да. Ушул багытында кандай бир упрощенный, жеңилдетилген мүмкүнчүлүк түзө алабызбы биз ошолорго? Экинчи окууда биз талкуулап ошол боюнча социалдык мына реабилитациялык борбор боюнча биз дагы талкуулайбыз, бөлөк сиз менен отуруп сүйлөшөбүз да. Экинчи бая боюнча азыр жогоруда дагы кесиптешим айтып өтүп кетти. Мисалы, алган зданиянын ошол көпчүлүк учурларда эми баягы Марлен Абдурахманович жогоруда айтпадыбы? Баягы жетишерлүү деңгээлде көңүл бурулбай ремонттору бир плачевный состояниеда турат да. Ошону алып кайра бир ишке алып келиш үчүн сөзсүз түрдө ал жерде бир каражат талап кылат да. Ошол каражат бирок силерде бүгүнкү күндө тилекке каршы эч кандай арендадан минус кылынбайт экен, туурабы? Туура. Биз мисалы эгер экономический көз менен карай турган болсок, коммерческий көз менен да карай турган болсок, биз аларга ошо иштеткен каражатыңарды бир определенный көз карандысыз эксперттер баалап берсин. Ошол сумманы мисалы 1 жылдык арендаданбы же канчадан бир минус же болсо 50-ге 50 кылып туруп иштетсек, мамлекеттик көп иштебей турган объектилер бүгүнкү күндө мындай шарт түзүлмөк, бюджетке дагы бир топ каражаттар түшмөк да. Ушул нерсени силер колго алып берсеңерчи. Мен кошумчалап коеюн, бул боюнча как раз ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин Кудай буйрса ошол сиз айтканыңыз көйгөй чечилет да. Анткени буларда возможность пайда болуп калат дагы, акча да пайда болуп калат дагы. Булар түздөн түз уже эч кимден жалдырабай өзү эле баарын ремонт кылып, жакшынакай кылып ижарага бере берет. Сиз айткан маселе как раз ушул менен чечилет, Кудай буйрса. Ошо Марлен Абдурахманович, мен жана айтпадымбы? Социалдык багыттагы бир аз жеңилдеткен. Аны түшүндүм. Сиз туура айтып атасыз. Эгерде бир коммерцияга алса, ал, конечно, ал актай турган нерсе. Анан жөнөкөй бир больницага же бир элдин көйгөйүнө кетире турган социалдык болсо, аны карап чыгыш керек. Биз экинчи окууда карап чыгабыз сөзсүз. Ушул маселени бир сунушка алып койсоңуз. Рахмат. Экинчи окууда карап чыгабыз. Биздин жаштар суранып атат бул маселени.